Курултайдагы Кыргыз Республикасынын жарандарын Тогуз Тороо районундагы Сары Булуң айылдык кеңешинин депутаттары айыл аймактагы жергиликтүү жамааттарынын өкүлдөрүнүн курултайын чакыруу боюнча токтом кабыл алышкан. Ага ылайык иш план иштелип чыгып, курултайды өткөрүүнү даярдоо жана уюштуруу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Сары Булуң айыл аймагы боюнча делегаттардын жалпы саны 40 адамды бекитилген. Жергиликтүү курултай 11-октябрь күнү өтөт. ушул биздин аймакта өтө турган курултайга делегаттарды шайлап берет да. Biz ошо курултайдан анан барып ичинен шайланган делегаттардын ичинен кайра 2 кишини шайлашыбыз керек болуп атат. Анан ушунда дагы биз ойлоп атабыз, гендердик теңчиликти да сактап, ошол экөөнү бирөөнү аксакалдардан шайласак, бирөөнү айымдардан делегат шайласакпы деген бизде чоң максат турат да астыбызда. Элдик курултайды өткөрүү жана делегаттарды шайлоонун тартибине ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, анын ичинде жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары, чет мамлекеттин жарандыгы бар адамдар, мурда соттолгондор, ошондой эле соттун чечиминин негизинде аракеттерге жөндөмсүз деп табылгандар. Андан сырткары жаш четелек жарандар элдик курултайдын делегаттары боло албайт. Бул биз тигини шайлагыла же муну шайлагыла деп элге биз эч кандай чектөө кое албайбыз. Эл өздөрүнүн ичинен ушу коомдун өнүгүшүнө салым кошкон адамдар болобу, же улуттук аралык этностук немелер болобу, же болбосо диний адамдар болобу, ушу каалаган адамдарды ар бир өкүлчүлүктөн чакырып, анан биргелешкен ушу курултай өткөрөбүз го деген оюбуз бар да. Коомчулуктун пикиринде элдик курултай аркылуу жарандарды бийликтин башкаруусуна түздөн-түз аралаштыруу, элдин ой пикири жана сунуш кеңештери менен мамлекетти ар тараптан өнүктүрүүгө түрткү боло алат. Андыктан жер-жердеги делегаттарды шайлоодогу элдик жыйынга ар бир жаран активдүү катышып, калыс тандоо жасаш керек. Эң татыктуу ошол жерге барып сүйлөй турган ушул ар бир айыл өкмөттүн көйгөйүн айта турган, элдин көйгөйүн айта турган адамды шайлайбыз да. Президентке барып ушул элдин мүддөсүн айткандай, грамотный, колдон келсе жаштарды шайлаганга аракет кылабыз. Баягы абышкалардан дагы болушу мүмкүн. Мен ойлоп атам, бирөөнү сакалды, бирөөнү жаштардан шайласакпы деп атам. Мен оюм өзүм. Дана элдиктен шайлаш керек. Анан могу жерден жаштар дегенде мен каршымын. Жаштар эмес, опытный, көрө билген биздин келечекти. Тогуз Тороонун баардык проблемаларын 5 колдой билген адам керек. Элдик курултайды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин курамы бекитилип, аларга бир катар милдеттер жүктөлгөн. Курултай жөнүндө бекитилген убактылуу жобого ылайык алгач жер-жерден делегаттар тандалат. Өлкө боюнча 452 айыл аймак болсо, ар бирден 2ден делегат шайланыш керек. 25-ноябрь Бишкек шаарында өтө турган 1-чи элдик курултайга жалпы республика боюнча 1000 делегат чогулат. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.